Бул Төмөнкү Чүй айыл аймагына караштуу Тынчтык айылы. Жети кожолуктун Айдоо аянтына суга суусу барбай калгандыктан ал жерлер кагыраган талага айланып, эл дан тоют камдай албай калышкан. 15 жылдан бери арык толуп калып, дыйкандар барды кыйналып, суудан кыйналдык. Анан ошонун угуп калдык, Прогресс партиясы бар деп, onu барып Манаса жолуктум. Жолукканда сөз бердилер ки, барып көрөбүз, келип барыңар чаа беребиз деп. Кудайга шүгүр, мына арык чаап ататтар. Дыйкандар ушул кышта Өнүгүү Прогресс партиясынын төрагасы Бакыт Төрөбаевка суу маселеси менен кайрылышкан. Эми жазда бул маселе чечилип, 270 гектар жерге суу катуусу барганы турат. Көп партиялар убада берген менен алар эч кандай иш жаса алышпады. Ал эми бул Өнүгүү партиясы өзүнүн иши менен, жумушу менен айткан сөзүндө туруп булар бул арыктан мурда жаштар үчүн атайын Спартакиада, жеткинчектер үчүн Спартакиада уштуруп беришти, формаларын тиктирип беришти. Андан мурда ушул жерде 7 кожолуктун полдомдордо жашаган үйлөрдөгү үй бүлөлөрдүн үйү күйүп кеткенде аларга дагы өзүнүн көмөгүн көрсөткөн акчалай түрүндө. Эски арык жарабай калгандыктан сууга жаңынук салынууда. Эми 300-400 литр суу катуусу агып, дыйкандардын мол түшүм алуусуна шарт түзүлөт. Өнүгүүнүн экскаватору казса дагы канал казууда кыйынчылыктар болду дейт механизатор Бек Маматалиев. Километрдей казып койдук. Бул жакка суу чыкпай атыптыр. Бул жактан эски арык бар экен, бу жактан жаңы арык казып атабыз. Ушу аябай өсүп кеткен экен, тамырларын жулуп дегендей. Ошол 2 күн болду, 3 күн болду казып атабыз. Буюрса эми таза суу чыгып, биякта агырып туруу жакшы болот деген ой бар. 2 чакырымга созулган канал казылып бүтсө, Төмөнкү Чүй айылында бир нече үй бүлөнүн кирешесине киреше кошулат. Бул талаларга тоют үчүн жүгөрү, беде жана арпа будай эгилет. Дыйкандар Өнүгүү Прогресс партиясына ыраазы болуу менен Айдоо аянттарын кеңейтүүнү максат кылууда.